Hazır şu akıl su kelbeğine байланыштуу çelekten mantıp su taşıp köçetlerge kuyutабыз. Köçetler kurgap kalбаш үчүн. Чек айылынын тургуну Нургазы Амиралиев үчүн быйылкы жаз оор башталды. Каналдан суу келбей, эгин айдоо кечеңдеп жатат. Ал короосундагы бак дарактарды сактап калуу үчүн сууну чака менен ташууга аргасыз. Айыл тургундарынын негизги киреше булагы дыйканчылык болгондуктан суу маселеси олуттуу көйгөй жаратууда. Ооба кечип калат да. Кечке тышшы кыйыныраак болуп калат. Бул малга уже көп эгиндер эгил болуш керек эле да. Анан бир үлүштө мындай мал бар, малга кашек кылыш керек, беде кылышым керек да, суу жок. Кечигип атат. Эртең күн ысыганда эгин кылсак, бизде айылда ысык болот, билесиз. Күйүп калат. Ошого погода мындай суу эрте баарды эксек, күзгө жакшы жыйнап алабыз. Ры-6 каналындагы суунун негизги бөлүгү Төрткүл айыл өкмөтүндөгү 3 айылдын талааларына жетет. Курулуштун кечигиши жергиликтүү бийликти да тынчсыздандырууда. Айыл өкмөт башчысы абалдан кабар алып, элге жакын арада суу берилерин билдирүүдө. Бүгүнкү күндө ошол биздин тургундар ошол суунун келиши боюнча күтүүдө бардыгы. Андан тышкары биз дагы курулуштун жүрүшү боюнча, каналдардын курулушу боюнча күн сайын жеринен барып көрүп, биз тараптан жардам болсо жардам берип, тазалыктарын карап, буюрса жакын күндөрдө суу берилет. Ошого бүгүн дагы атайын биздин өзүбүздүн аппарат кызматкерлери жалпы эл менен чогуу чыгып, тазалык иштерине даярданып атабыз. Ал эми райондук суу чарба башкармалыгы курулуш дээрлик аяктаганын маалымдайт. Айрым тилкелерде жер кыртышынын каттуулугу жана техникалык маселелер ишти кечеңдеткен. Учурда иштер тынымсыз жүрүп, жакынкы күндөрү суу берүү пландалууда. Эми мен как инженер катары сурайт элем, хотя бир 3 күн сабыр кылып туруп жагагачы. Себеби бетон аз акведук деген бул өтө чоң сооружение. Бир эле ичине ката кетсең, ал бул бир күн, 2 күн күтөм деп 3 ай 4 айга суу бере албай калышыбыз мүмкүн да. Чем 3 ай 4 ай суу бере албай калгандан көрө бир 2 күн күтсөк, ал бетон, ал сооружение, чоң сооружение. Мондой эле кичине жерде канал эмес да, алчы сооружение. Ал деген катыш керек. Ошон үчүн бир сабырдуулукка чакырып, бир 2-3 күн күтүп берүү жагына суранат элем. Белгилей кетсек, Ры-6 каналы Баткен шаары менен район аймактарын аралап өтөт. Долбоор мамлекеттик каржылоо менен ишке ашууда. Жалпы 463 миллион сомго каналдын 15 чакырымын калыбына келтирүү каралган.